элибиздин Тегирменбаш эчки заводу мурда сайызма алдында Аксай совхозу болуп жүргөн. Кийин президенттин кайра бөлүштүрүү менчиктешүү мекалса калганда 1996 жылы бөлүнгөн элдергечи. Мындан бир жылда бир жолу тыбыт алабыз, төл алабыз. Тыбыттарды чоң эчкилерден 350 граммдан, улактардан 180 граммдан алып, мындан түшкөн кирешелерди ушул бизде өзүн-өзү каржылоо болгондуктан чарбанын ички иштерине, анан ошол айылдын муктаждык иштерине да беребиз. Быйылкы жылы жаштарды жазгы спорт зал курганда ошондо материалдан жетпей калганда биз 20 000 сом бергенмин. ФАПка кышында печке жок экен, ошо отопление менен кылганда 20 000 сом бердик. Ошондой эле аксакалдарды орозодо сыйлап, жылда аксакалдарды, ветерандарды сыйлаганга жардам беребиз. Биз булар түшкөн тыбытты өткөзө турган жер жок болгондуктан базардын эсебинде сатабыз, базардын наркыда. Ошол мурда жакшы алып жүргөн Кытайлардан келип, 1800-2000ге чейин. Быйылкы бул 2 жылдан бери кайра кылып, жакшы өтпөй атат. Бул элге пайда да, зыян албайт. Уну бакса пайда берет элге. Бир эле бул эчки деп эле тура бербей, башка кичине мини цехтерди ачсак деген ойлор бар, тоок кылсак деген ойлор бар. Эчки чарба бир жылда бир доход алат экенсиң. Ошого бир айга доход түшө турган нерселерди ачсакпы деген оюм бар. Биз бөлүп алганда унун саны 4200 эле. Эми кайрадан көбөйүп атат. Быйылкы жылы 170 көбөйдү. Эми эмки жылы малдын башын эле көбөйтө бербей, сапатына иштейик деп атам да мен өзүмчөчү. Сапатын, тыбытын бир калыпта кылып, картаңдарды жашартып, сапатына иштейик деп атам. Эми максат эле бунун санын эле көбөйтүш эмес, сапаттуу кылсак, ушул элибизге кичине пайда болот. Жебине чөбүнө бизге мэрия тараптан 38 гектар берилген жер. Биз алардын жөн гана жерден налогун төлөбүз, аренда төлөбөйбүз. Бизге мамлекеттен берген жардам ошол.